Амансыздарбы ардактуу көрүүчүм, бүгүн сиздер менен экран аркылуу амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайбыз дагы. Маданиятым байлыгым аттуу автордук берүүбүздү баштайбыз. Аты жөнүм Таттыбү Маданбекова. Ал эми бүгүнкү конокторубуз өзгөчө кырдуу таланттардын ээси, өзгөчө сүрөттөрдү тарткан, колуна комузун алып ойногон, ырдаган, ошондой эле ырларды жазган жана дагы эрежесиз мушташ боюнча Азия чемпиону Ильяс Чыңгызбек уулу жана жубайы бүгүнкү оюнда атаңдашы баарына жетишкен, ушундай кооз көйнөктөрдү тигип, бийге барып, жада калса интернетке да жетишкен мыкты айым Айтурган Замирбек кызы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Айта кетсем, негизи бүгүнкү маданиятым байлыгым аттуу берүүбүздүн негизги максаты унутулуп бара жаткан маданияттарыбызды кайрадан азыркы учурдагы жаштарыбызга кеңири жайылтуу, таратуу болуп эсептелет. Сиздер дагы эл алдында бак көпчүлүктүн үлгү катары келесиздер. Ошондуктан чакырып отурабыз. Негизи када салт дегенде кандай колдоносуздар, кандай салттарды колдоносуздар үйдө? Негизги бул демилгеңер абдан жакшы экен. Кыргыздын кыргыз экендигин дайым эске салып турган бул жакшы нерсе. Анан биз салтты көп колдонбойбуз. Мындай өзүбүзгө тиешелүү балким колдонушубуз мүмкүн, анан дагы аша чапкан салттарды аттап өтүүгө азыр болобуз да. Аша чапкан, кайсыл салттарды аша чапкандык деп ойлойсуз? Күйөө бала эмне болуш керек? Бул чектен чыкпаш керек дегенди мен такыр өзүм албайм. Жанагы салт бар го. Эми үйлөнгөндөчү аңдып туруп текшерип ушундай аша чапкан салт да ошол делечи. Ал деген 2 жаштын ортосундагы лицем бар. Айтор ушундай салттар бар, көп сактабайбыз да. Ошолор болгон эмес бизде. Ошондой эле азыркы көйгөйүбүз дагы баягы тилдин унутулуп баратканы, сөздөрүбүз, эскирген сөздөрдү көпчүлүгү колдонбой калды. Анда эмесе бүгүн колдонобуз. Ооба, көп байкайбыз, ошондуктан дагы сиздерди чакырдык бүгүн. Ал эми бүгүнкү берүүбүздү тааныштыра кетсем, 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө биз када салттар боюнча ошол эскирген сөздөр боюнча суроолор берилет, ар бириңиздерге 5тен. Бир суроого 30 секундада убакыт. Эскирген сөздөр табабызбы? Ал эми экинчи бөлүгүбүз оюндан жаңылмач, табышмак, макал-лакап айтышабыз. Ал эми үчүнчү бөлүгүбүздө болсо мен сиздерге кайсы бир чыгармадан үзүндү айтам. Сиздер кайсыл чыгарма экенин жана авторун табасыздар, Аракет кылабыз. Буга чейин биз дайым экөөбүз бир команда болчу элек, азыр карама каршы салыңар, кандай болор экен көрөбүз. Кимиңиздерден баштайлы? Менден баштайм. Акылдуусунан баштай береличи. Акылдуус. Келиңиз, анда алгач эскирген сөздү эстейбиз. Туулга деген сөздүн мааниси. Тууга? Туулга. Туулга? Билбейм. Кыргыз үйгө илинет. Мен айтырмын. Эгер дагы эскерте кетсек, эгер жооп бере албай калса, атаңдашы жооп берсе болот десе. Балсага кет, мен билбейм. Туулга деген кыргыз үй бар го, боз үйчү. Ошого жанагы түшүргөн туулга эмеспи, оозундагысы. Ал да айтылат, дагы бир бар. Бул бирок эскирген сөз. Туулга деген. Ошону эле билем мен. Боз үйгө керектүү нерсе. Таппадык. Туулга деген бул жоокер согуштук баш кийим экен. Кийинки суроом, алма баш деген сөздүн Тисмененчи. Алма баш. Аны билбейм. Ойлонуп көрүңүз. Алма баш. Билбейм. Алма баш бул эски мылтыктын бир түрү экен. Мыкты? Мынтыктын. Мылтыкпы? Жаңы коңшу көчүп келгенде кайсы салт колдонулат? Билбейм. Сен көчүп барасыз. Эмнени колдонушат байкайлычы. Кыргыздар илгери жаңы конушка барышканда өрлүктөө салтын аткарышкан. Өрлүктөө? Кандай? Өрлүктө ошол жерде жаңы конушта жаңы комшуларын чакырышып, бат алышып, алар менен ынтымагын бекемдеш үчүн чакырышат экен. Сиздер дагы үйүңүздөр бүткөндө буюрса
ушул салтты колдонуңуздар. Беребиз. Кыргыздарда даяр шорпого, туз, калемпир жана ушул сыяктуу татымалдарды кошуп даярдалган азык кандай аталат? Шорпогобу? Шорпого. Жанагы аштан кийин ичкенби? Чык деп айтылат. Чыкпы? Сен атам ошентип айтат. Өткөндө атам ошентип айтканда сен эмне деп атат дедиң го? Чыкты алып бер деди го, атам туз кошуп, эттим алып жешет ошо. Демек, айтырган айында азыр учурда 2 упай. Кыргызстанда эң алгач кайсы кез чыккан жана канчанчы жылы? Кыргыз туу менен? Кызыл туу. Кызыл туу. Жок. Билбейбиз аны. Аны. Балким сиз билесиз. Эркиндик беле? Жок. Эркин тоо беле? Жакындатып айтып койбойсузбу? Кичине мындай бир нерсе деген. Ал учурда Бишкек шаары Бишкек деп аталып турган. Билбейбиз. Билбейбиз. Кыргызстанда эң алгач 1918-жылы 9-мартта Бишкек баракчасы деген гез чыккан экен. Абей, силер таптакыр эле жакын кылып айтсаңар айтсаңар. Анда кийинки суроону айтырган айымга беребиз, Жекей деген сөз эмнени түшүндүрөт? Өздүк. Жок. Жеке? Жекей. Жекейби? Жекей деген баш кийим эмес бекен? Жакындадыңыз? Ошол балким баш кийим эркектердин же аялдардын деп коем. Каяктан уккадың? Кинолордон көрсөм керек. Ошондойбу? Тура элеби? Ооба, кымбат баалуу кооздолгон баш кийим экен. Аптаба деген сөз эмнени түшүндүрөт? Эмне деген? Аптаба деген сөз эмнени түшүндүрөт? Аптаба? Окшоштур эле. Араба деп коеюн. Аптаба. Аптаба. Билбейм. Сен айтып көрчү. Балким бир упай алып каласың. Окшоштура албадыңдарбы? Аптаба деген эме эмеспи, мындай ысык болуп аткан күндүн аба ырайын балким аптаба болуп атат. Аптап. Жакындатып берейин, Эт алдында эт тартылат го кынап келгенде, ошонун алдында Тамакпы? Жок. Бул кыймыл аракет ошол эт тартуулардын алдында болот. Билбейбиз аны. Эмне экен? Бул колго суу койдуруу. Колго суу куйганда. Андан кийин койдун, эчкинин, топоздун ынак сүтүнөн уютулган азык Эмне деп аталат? Айран. Жок. Неме да, уус. Жок, уус деген. Ынак сүт деген кандай болуп калат? Ынак айран болуп калбайбы? Жок. Ошол топоз эчкилердин аралашкан сүтүнөн Бардыгы аралашыш керек. Эмне деп аталат? Андай такыр. Аталышы. Андай баш менен өткөн эмес. Билбейбиз. Укпагам да. Анда айта кетейин. Койдун, эчкинин, топоздун ынак сүтүнөн уютулган азык бул журат деп аталат экен. Журат бул көпчүлүк учурда ошо кыргыздарда дары катары колдонулуп экен. Кубаттуу азык болуп эсептелет экен да. Бул оюнду кыздар, кыз уландар аралаш ойношот экен. Ал оюнду дайыма кечинде ойнолот. Бул кайсы оюн? Сен айтпа. Ак чөлмөк. Ак чөлмөк мен айтам. Эми бир упай, үч упай. Мен биринчи айттым. Сен эрежени эсепке ал. Биринчи мен айтышым керек, мен таппасам, сен айтышың керек. Эми мен 3 алдым. 3 упай. Тура элеби? Ооба. Биринчи бөлүгүбүздө айтырган айым 3 упайга ээ болду. Ал эми 0. 0 упай. Мен сени утат деп ойлогом. Мейли, акырына чейин көрө элечи. Ашыкпай. Негизи кыргыз эли илгертеден көп оюндарда ойноп келген, улуттук оюндары көп. Алардын арасында жаңылмач, макал лакап айтышуулар дагы болот. Ал эми азыркы учурда оюнга берсек, келиңиздер, жаңылмач айтышасыздарбы же макал лакап?
жаңылмач айтышалычы. Жаңылмач билбейм да, мен азыр эле. Келиңиздер анда бир-бирден жаңылмач, анан кийин макал айтышабыз. Ким баштайт? Мен баштап берейин. Ак чейнеке көк капкак, ак чейнеке көк капкак, көк чейнеке ак капкак. Айтып берем дейби? Ак чейнеке көк капкак, көк чейнеке ак капкак. Бул. Сен айтам да. Келиңиздер сиздин кезеңиз. Мен айтам, меникин табасың. Жылкы 20-га чыкпай, картаябы. Картайган жылкынын сөөгү аркаябы. Картайган жылкыны картайган киши кайтарарбы. Жылкы 20-га чыкпай картаябы, картайган жылкынын сөөгү аркаябы. 20-га чыккан жылкыны картайган киши кайтарабы. Картайган жылкыны картайган киши кайтарарбы. Картайган жылкыны картайган киши кайтарабы. Эми толуктап бересиз. Жылкы 20-га чыкпай картаябы, картайган жылкынын сөөгү аркаябы, картайган жылкыны картайган киши кайтарабы. Ошондо эми макал айтышып баштайбыз, Калды кимден баштайбыз? Упай албай калдык, экөөбүз. Сен айт. Ишин көрүп төрүнөт. Энесин көрүп кызын алып. Атасын көрүп баласын айтты. Ой, жок андай. Эжени көрүп сиңдеси. Аганы көрүп инеси. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эркек артык. Ак калпакчан турганда жол чаңга жол кайда. Баары бирди айтсаң. Эрге тиендеген кыз токтоткондон көрө жаап жаткан жамгырды токтоткон оңой. Билимдүү менен сүйлөшсөң көзүң ачылат, бийик тоого чыксаң көңүлүң ачылат. Билим алуу ийне менен кудук баскандай. Мен айтып салам азыр. Жок. Билеги күчтүү бирди жага. Мен айттым, жок. Сен айт. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Баатырды алыстан ук, жанына келсең бир киши. Кызды кырк үйдөн тыюу. Кызды үйдө кыл жатпайт. Кыздын кыкчачоогу. Жигитке жетмишен ыраазылык кылат. Эр жигит Эл четинде, жол бетинде. Мен айтам. Карын сөзүн капка сал. Жашы келсе ишке, кары келсе ашка. Кой тоолбой эшикке караш болуп тур. Кыз бозуп энесин коркутат. Бака балчактыгын билбей жыланды ирийт. Жаман адам макалчы, жаман эчки сакалчы. Жаман атка миң камчы, жакшы атка бир камчы. Айттым мен, утулду. Болду, утулдубу? Ооба. Бул бөлүктө бизде Айтырган айым жеңип чыкты. Багыбы? Бая келген учурда Ильяс мырза айтат эле, мен ушул менен жарышамбы, буну жөн эле бирок азыр Айтырган айым алды да. 4 упай. Тилекке каршы. Ал эми биздин 3-чү бөлүгүбүздө мен сиздерге түшүндүрүп кеткендей эле бир кайсы бир чыгарма тууралуу кеп кылам, ал эми сиздер табасыздар, Жайдын түнү аба салкын, ай жарык, көккө жүрдүк бакаралап байланып. Азыркы учурда бул ыр аябай эстрада жылдыздары да жүрөт, Бул ыр ким жазды эле? Кимге таандык? Билбейсиңби? Исрадин Аманбаев ырдайт. Жок. Анын автору Байдылда да. Сармабай. Жок. Сөзү. Же Мидинби? Мидин Албаев. Мидин Албаев. Мен деле билбейт болчу. Просто сен аяп атам. Мидин Албаев. Учпай отурам мен. Сен мен кийинки аяп атам деп коюп отур. Кийинки суроом. Такыр эле сабаты жок батма энем өмүр бою ат башыдан 6 карыш ары ат табагандыктан дүйнө ат башыдан башталып, ат башыдан бүтөт деп ойлочу. Бул үзүндү кайсы чыгармадан жана кимдин чыгармасы? Ат башы жөнүндө экен. Бул эме Шайыл Ойбек Дүйшеев багындылар. Туура. Бул эле угат да ошонучу. Көрдүңбү, ошон үчүн угуп койсун. Эсеп 2-4, ал эми азыр акыркы суроо.
Канданыңыздар аябай баарыңыздар билет болушуңуздар Анда керек. мен тезирээк айтайын. Бар үйрөтүп аласың. Сенде 2 леопай бар, менде 4 бар. Бирок сен апа жоксуң. Сен боорусу кара Ажар. жердин койнунда. Монологу, Ажардын монологу. Ошентип Болду. Дагы бергилеси. дагы Мейли дагы бере бериңиз ушундай ушундай. айтайын. Мында. Нурбото, Алимхан, Шералы, Ажыбайдатка, Нүзү, Жанагы Нүзү Удаяр, башы да. Неме сынган кылыч Төлөгөн Касымбек. Аны өткөн эле биз эми көрүп келгенбиз. Кинодон дейм. театрдан. Сага берди. 3 болду, мен 5 болдум. Жок, сен 4 болдуң, мен 4 болдум. 4 болду. Биздин оюндун шарты боюнча кийинки катышуучуларга сиздер тапшырма калтырышыңыздар керек эле. Кийинки тапшырма Медер менен Нуриза болсун, Медер сен жарымын, Нуриза сен жарымын. Байдылда Сарногоевдун Айылдагы бир чалга деген чыгармасын жатка айтып бересиңер. Ушуну менен оюнубуз соңуна чыкты. Упай 5-4 менен жыйынтыкталды. Бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү Айтырган айым болду. Сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Үй бүлөңүздөргө дагы ынтымакты, бекемдикти каалайбыз. Ишиңиздерге ийгилик. Бул сизге Рахмат. Ну, эмне кошуп койдуңар анда жеңилсе деле. Рахмат. Бул жакшы демилге экен. Ушундай кыргыздын улуттук нерселерин, көнөргүс нерселерин көтөрүп чыккан. Биз дагы билбеген сөздөрүбүздү үйрөнүп алдык. Ушул передачты көрүңүздөр. ардактуу көрүүчүм, ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирге чейин бар болуңуздар.